Ассалому алейкум достор. Бүгін біз королевский материалдан кантип оймону жасоону үйрөнөбүз. Оймоңузга карата материалыңызды кыркып аласыз, андан соң артын каратып алып, тескерисинен коюп алып, буга филизеленди жармаштырып чыгабыз. Филизелен бул мындай болот, катуу болот. Ичи болсо мындай жылтырак клей болот. Сырты да клей жок болот. Жылтырак жагын карап, жылтырак жагыны материалга үстүнө коюп, жакшылап үтүктөп чыгабыз. Материалдын үстүнө коюп, үтүгүңүздү орточо температурада басып чыксаңыз болот. Буга сууду сеппейсиз, суулабай эле үтүктөйсүз, же марли коюп алсаңыз болот. Кичине үтүгүңүздү көтөрүп алсаңыз, марли коюп алсаңыз тезирээк үтүктөлөт. Ушинтип басып үтүктөп чыгабыз. Бул оймону дагы мындай ушундай төрпүштүү кылып оймоңуз кырканда, ошондой 40 сантиметрлик оймо болсо, ошондой сантиметрде кыркып аласыз дагы материалды. Ага филизелен жармаштырып, ушинтип анын үстүнө паутинаны жармаштырып, андан соң оймонун кагазын коюп, карандаш менен чийип чыгабыз. Карандаш менен же болбосо ручка менен чийип чыгып, андан соң биринчи видеомдо көргөзгөндөй кесип ирбестен ортосуну жакшынакай кылып кыркып чыгабыз. Ошондо бир материалдан 2 оймо чыгат. 2 оймону ушундай ак же болбосо башка цветтеги ушундай түнө материалды коюп алабыз дагы. Мисалы 12 уштук подушка чыксаңыз, 12 уштук ушундай 40 сантиметрлик материалдан 24 уштук чыгат. Мынакей, буну мындай оймобузду азыр меники даяр болгону үчүн сиздерге башында айтып өттүм. Ушундай паутина менен жармаштырып чыгабыз. Паутина бул эмне десеңиздер, бул эки жагы тең клей болгон материал. Эки жагы тең клей. Буну болсо ушундай кыркпастан мурун биринчи филизелен жармаштырып алып материалыбызга, андан соң ушу паутинаны коебуз дагы үстүнө. Үйлөрдөгү мындай обой болот, жармаштырганчы. Ошол обойду мындай жармаштырганда артындагы кагазын серип салат, ичинде клей менен жармашат. Ошо артындагы именно ошол кагаз бизге керек болот, калька деп аталат. Ошол калька калың болот. Башка калькалар, даяр калькаларды алсаңыздар жука болот, күйүп кетиши мүмкүн. Ошол обойдун калькасын алып, филизелендин үстүнө, паутинанын үстүнө коебуз дагы. Андан соң үтүктөйбүз. Эгерде эме болсо, марли же болбосо башка нерселерди үстүнө койсоңуз, жармашып калат. Ушул гана обойдун гана эмеси, калькасы жармашпайт. Ошондуктан атайын клейге арналып жасалган да, ал ошон үчүн жармашпайт үтүктөсөңүз. Ошентип жармаштырып алабыз дагы. Андан соң мына оймобузду сырт жагын же болбосо ич жагын мынтип коебуз дагы, үтүктөп чыгабыз. Жеңил эле басасыз, орточо температурада басасыз. Бул паутина тез жармашат. Мынакей бүттү. Эми айландырып, зигзаг менен жакшынакай кылып тигип чыгабыз. Кызыл жип менен болот. Ошо кандай цвет, үстүдөгү кандай цвет болсо, ошондой цветти алабыз дагы. Жибибизди ошондой цвет кылабыз дагы, тигип ошо кызылдын үстүнөн басып чыгабыз. Мынакей. Ар бир эле оймолорду ушинтип, ар кандай оймолорду ушундай кагазда кыркып алып, ар кандай ушундай төшөктөрдү тиксеңиздер болот. Мынакей, менин дагы бир оймом ушундай кыркылды. Дагы бир айта кетчү нерсе, буну кыркпай туруп, оймону тартып алгандан кийин эки бетине тең мындай скотчту жармаштырып алабыз. Скотчту жармаштырып алган соң
эки бетине тең жармаштырып алган соң ушинтип кыркып алабыз. Бул эмнеге керек десеңиздер, кагазыңыздар жыртылып кетпейт, бүктөлсө дагы мындай түздөп койсо болот, эч нерсе болбойт. Ошон үчүн сиздер көпкө сактагыңыздар келсе, ушундай скотч менен жармаштырып койсоңуздар болот. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Дагы биз менен бирге болуңуз.